Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бакыт Эргешевич, сизге алгачкы суроо ушул өткөн жылы шайлоого катышкан жоксуз. Быйыл дагы тизмеге кирген жок окшойсуздар. Анан бирок мурдагы жылы шаардык кеңештин шайлоосуна катышып, ийгилик жараттыңыздар. Анан ушу элдин арасында биз билгенбиз деген сиздин бир жакшы сөзүңүз айтылып калат да. Анан ушул эмнеден улам шайлоого катышкан жоксуздар? Анан бул жолу шайлоого бир мандаттуу менен аттанасызбы же кандай болот? Биз билгенбиз деген биз ушунда Facebook'та чыгарганбыз. Эмне үчүн? Ошол кезде 20 жылда февраль айында мен сессияда сүйлөгөм, комитетте сүйлөгөм. Эки эле партия утат. Бир партиясы бул административдик ресурс колдонгон партия, экинчи партия көп акчасы бар партия утат деп, анан кийин нааразычылык болот деп айткам. Бул эмненин негизинде мен айткам? Бул ар бир мындай саясатта, ар бир саясатчыда аналитика болуш керек, анализ болуш керек, жана сурамжылоолор болуш керек. Элдин маанайы кандай, элдин көйгөйү кандай деп сурамжылар ар дайым сурап туруш керек да. Ошондо биз байкаганбыз, абдан мындай курч болуп атканын, нааразычылыктар көбөйүп атканын, күчтүү партиялар өтпөй алганын да байкалып турду. Ошондо биз дагы туура чечим чыгардык. Чындыгын айтканда, бул шайлоо деле оор болот шайлоо. Анткени уюштуруу маселеси өтө оор болот. Азыркы учурда кризисте турган абал. Бүгүнкү күндө биздин партияга айтсак, биз өзүбүздүн арыз берген жокпуз. Анткени биз партиянын ичинде биз сүйлөшүү жүргүздүк. Биздин кээ бир мүчөлөрүбүз одномандаттуу округтар менен барып атышат. Ошон үчүн ушундай чечим чыгардык. Кээ бир мүчөлөрүбүз биздин ушул жаңы партия менен бирге башка балдар менен биргеликте чогуу аттансак деген жакшы деген ойдо биз болдук. Бул азыркы жаңы мыйзам, мындай айткандай тандоо укугун берди. Конституцияда жазылып турат. Көп саясатчылар дагы айтат. Мурдагы жылдары өткөн создагы сыртта турган саясатчылар айтчы. Мына конституциянын нормасы бузулуп атат депчи. Анткени жаран шайлоого катышып добушун берген укуктуу жана шайланууга. Мына силер партияны коюп алып, партияны шайлайт, бирок шайланууга ага мүмкүнчүлүк чектелип атат деген сөздөрдү айтты да. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө эгерде шайлоого барам десе, анда кааласа партия менен барсын. Эгерде партия менен баргысы келбесе, анда округ менен барсын. Ошол жерде мындай тандоо болуп калды да. Эгерде партия жакпай атабыз ага, анда округ менен бар. Дагы бир нерсе бул жерде. Бүгүнкү күндө ушул мыйзам негизинде депутат ким боло алат? Ким ушул өзүнө жеке кандидатка добуш ала алган кандидат ошол депутат боло алат. Партия менен баргандагы добуш ала алса депутат болот, добуш ала албаса депутат болбойт. Ушундай эле округда дагы. Өзүңүз партия жетектеген адам катары айтсаңыз, партиялык система Кыргызстанга жарашат бекен? Анан кийин алдыдагы ушу 75 партиянын шайлоого катышып жатышын кандай кабыл алдыңыз? Бүгүнкү күндө мындай партиянын көбү илгери билесизби, Союз ыдыраганда мындай экономикалык кризисте жүрүп, оор абал болуп атканда, ошондо элдин баары үйдүн жанында коммерческий комок жасайт эле. Эстедим. Коммерческий комок аябай көбөйүп кетти эле комоктор. Студент кезде биз окуганда комоктор аябай көбөйүп кетти. Ар бир бурчта, ар бир көчөдө. Анан кийин ушул менде комогум бар деп мактанчы да. Бүгүнкү күндө дагы ушул сыяктуу эле менде партиям бар деп. Анын аркасында эли да жок, мүчөсү да жок, 9 адам менен эле теге уюштуруп алып эле ушул партияны ачып атышат да. Бул мындай жакшы көрүнүш эмес. Бирок партия ар бир мамлекетте партия уюмдар болуш керек. Анткени партия түзүлгөндөн кийин ал жерде коом, уюм, ал жерде программа түзүлөт. Ал жерде өнүктүрүү программасы түзүлөт. Көз караштары, идеялары. Мына ушул анда партиянын арасында атандаштык болот. Партиянын программаларынын атандаштары болот да. Мына ушул негизинде өзү мамлекетте өнүгөт.
ушул программа негизинде президент да өкмөт да ушул программаны угуп, партиянын идеяларын угуп, ал дагы өзүнө алат да өзүнүн программасын кошушу мүмкүн. Ошого жараша мамлекеттик программалар иштеп чыгыш керек. Мамлекеттик программалар иштеп чыгат да. Эгерде партиялар жок болуп кетсе, анда биз коомдун үнүн, коомдун пикирин, программаларын укпай калабыз да. Ошон үчүн партия бул болуш керек. Эгерде биз партияны жоготсок, анда бир регионалдык бир мандаттуу депутат келет дагы, ал өзүнүн эле жеке округдагы маселесин эле карап калат, а мамлекеттик деңгээлдеги ой жүгүртүү болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн партиялар керек. Бул жерде партиянын күчөш керек. Кандай күчөш керек? Мондай 75 партия. Эмне үчүн андай болуп калды? Анткени ал партиянын талаптары жок болуп калды. Биз мыйзам жазганбыз, мурдагы былтыры биз бергенбиз. Ал жерде кандай лидер шайланыш керек деп жазганбыз. Эгерде биз туура праймериз аркылуу партиянын ичинде лидерди шайласак, ошондо биз кадрды өстүрөбүз. Ал лидер кандай болбосун жагдай, ал өзү ойлонот түнү күнү, кайсы программаны жазсам, элдин астына кантип чыксам, кантип мен сүйлөсөм деп ошону ойлоонун аркасында ал өзү да өсөт. Лидер да өсөт да, кадр даярданат да. Экинчи, бул жерде биздин талабыбыз партиянын туура болуш үчүн ар бир областта офис болуш керек, штаб болуш керек. Эгерде штабы болбосо, анда партия ачылбайт. Анан ар бир райондо жок деген офис ачылбаса дагы, жок деген официалдуу түрдө бир өкүл болуш керек. Өзүнүн үйүн жашаган жеринде үйдө адрес койсо, мына ошол жерге үйгө келип, арыздарды, муундарды жазып турса, ошол талапты койсок, ошондо партиялар азаят. Партиялар азайгандан кийин анан күчтүү болот партиялар, атаандаш болот, идеялар чыгат. Ушундай элдин көйгөйүн мындай партия аркылуу мамлекетке, өкмөткө жеткизгенге мындай шарт түзүлүп калат да. Ошондой талаптарды койсок, ушунда 75 партиялар болбойт. Биз айткандай, азыр ар бирөөдө, ар бир үйдө, сейфте тиги юстицияда өткөн свидетельствосу бар, партиянын аталышы бар. Бирок партия жок, артында киши жок. Киши айтып бар. Заты жок дегенде. Сиз айткандай комок партиялар чын эле өтө көбөйүп кетти. Мына былтыр пандемия болду. Эл оорудан турду. Анан эми азыр кымбатчылык, азык-түлүк коопсуздугу, анан кыш келатат. Биз болсо саясий камоо жана башка окуялар менен алек болуп барыбыз эле ошону карап отурабыз. Ушул азык-түлүк коопсуздугу деген азыр кандай жакка оош керек эле? Кышка карата кандай камууга көрөт элек? Ушуну анализдеп көрдүңүзбү? Эми өзү негизи баалардын, азык-түлүккө баалардын көтөрүлүшү бул түздөн түз өкмөттүн күнөөсү. Мариповдун күнөөсү бул түздөн түз. Деп эле айтсак болот. Айтса болот. Анткени өкмөттө армия бар, аппараты бар, аналитика бар, маалыматтар бар, башка чет жактагы кандай жагдай болуп атат, урожай кандай, ошол маалыматтар көп терең мындай анализ кылып, ошонун негизинде тез, ыкчам мүнөттө чараларды көрүш керек эле. Бүгүнкү күндө мындай айткандай, азыр интернет болуп атпайбы? Тез маалыматтар келип, тез эле эскерип атпайбы? Ошон үчүн бүгүнкү жашообуз дагы, биздин ишибиз дагы, биздин чечимдерибиз дагы ушу интернет сыяктуу тез болуп туруш керек. Шартка жараша, ыңгайга жараша өзгөрүп туруш керек. Эми Кыргызстанды биз агрардык өлкө деп тааныйбыз. Сиздин партияңыз да ошол багытта. Анан кийин бирок акыркы жылдары өзүңүз жакшы билесиз, Кыргызстан агрардык өлкөдөн дагы мигранттардын өлкөсүнө көбүрөөк айланып баратабыз да. Анан бул эми жашыруун эмес, жылдан жылга мигранттардын саны азайбай эле көбөйүп баратат да. Анан ушуну багытта ойлоносузбу, миграциянын агымын азайтып, агрардык өлкө боюнча кала тургандай бир мүмкүнчүлүк ушуларды кандай жол болсо? Мен сизге мындай бул боюнча терең анализди айтып берейин сиздерге. Биз ЕАЭСке кирдик. ЕАЭСтин базарыбыз 200 миллионго жакын калк бар. 5 мамлекеттин халкы биригип 200 миллионго жакын. Жалпы кошкондо. Бирок биздин азык-түлүгү, продукциясы жана башка товарлар ушу ЕАЭСтин базарына биз кире албай калдык. 6,5 миллионубуз бар халкыбыз, биздин базарыбыз.
Анын ичинен 2 миллион деп айтайлык сыртта жүрөт. 4,5 миллион биздин ичиндеги Кыргызстандын ичиндеги базарыбыз бар. Ошол 4,5 миллионду тейлеш үчүн, жалпы 4,5 тейлеш үчүн бизге мен божомол айттым. Бизге 1 миллионго жакын эле жумушчу орун керек. Бул билим берүү, саламаттык сактоо, тейлөө кызматы, бизнесте, бул техобслуживание, ресторандар, гостиницалар 1 миллион жумуш орун бизге ошол 4,5 миллион тейлеш үчүн ушундай керек да. Керектөөчү бизде 4,5 миллион болот. 2 миллион чыгып кеткен мигранттар, бул азыр ошо 2 миллионго жумуш орун түзсөк эле биз 4,5 миллионго анда 2 миллион ашчы болуп калат. 3,5 миллион жумуш орун бизге 4,5 миллионго керектөөчүгө ашчы болуп калат. Ошон үчүн миграция кетип аткан ошондон. Анткени бизде 4,5 миллион керектөөчү аз болуп атат бизге. Мен мисалы сизге айтып берейин, Дубай шаары. Өзү болгону 2,5-3 миллион деп коелук азыр. Өзүнүн калкы бар. Бирок күнүнө 10 миллион калк жашайт. Кирип чыгып жашагандар. Кирип чыгып өзүнүн 10 миллион ушул шаарда 10 миллион керектөөчү бар. Ошон үчүн 2-3 миллион калкы булардын ушул 10 миллионду калкты тейлеп атат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн аларды өнүгүп кетип атат да. Биздин ушул шартыбызда биз ЕАЭСке жакшы кире албай калдык. Эгерде биз ушул 2,5 миллионду ушул 2 миллионду биздин мигрантыбыз бизди Кыргызстанда иштетиш үчүн биздин продукциябыз анда 200 миллионго биздин продукция терең кириш керек. Ошол маселе бар. И анан кийин эгерде биз өзүбүздүн Кыргызстан ичиндеги эле иштейбиз десек, анда биздин керектөөчү Кыргызстан керектөөчүсү аны көбөйүш керек. Качан көбөйөт? Бул биринчиден биз бир жылда азыр 160 000 бизде өсүү бар, калктын саны өсүшү. Же биздин туристтин агымы көбөйүш керек да. Туристтин агымы көбөйүш керек. А туристтин агымы көбөйүш үчүн эмне кылыш керек? Анда бизде бул жерде шарттарды түзүш керек. Инфраструктура жакшынака болуш керек, жолдор жакшынака болуш керек, коопсуздук болуш керек, отелдер жакшы болуш керек, ресторан, кафелер жакшы болуш керек. Биздин элдин өзү шарты жакшы болуш керек, маанайы жакшы болуш керек, аэропортубуз жакшы болуш керек. Ошол негизинде анан кийин туристтер келет да. Ошон үчүн бул жерде айтканым мен мигранттан бул маселени азыр тез арада биз чече албайбыз. Бирок бир маселе бар бул жерде. Биз азыр 2 миллион мигрант кетип аткан адамды анын билимин биз жогорулатып, тажрыйбасын, тилин, кыргыз тилин, орус тилин эмес, англис тилин, кытай тилин керек болсо, япон тилин керек болсо, ушуну үйрөтүш керек. Бир эле Россияга барып бербей, башка мамлекеттерге барсын, Европага барсын, Америкага барсын. Анан кийин да техникалык жактан адискө катары адамды жөнөтүш керек да. Биз башка бир специалист боюнча квалификациялуу адис катары барып иштеп келсе болот деп атасыз. Ошону адис катары, буну квалификация техниканын жагынанбы, башкасы жагынанбы, аны как мындай кадр катары жогорку квалификацияда болгон адис катары даярдап жөнөтүш керекпиз да. Ошондо эмне болот? Ошондо ал биздин мигрантыбыз байыйт, доходу көбөйөт. Доход көбөйгөндө бул жерде Кыргызстан келип, ошол жакта иштеп, балким ошол жакта тажрыйбасын алып, ошол жакта иштеп, балким ал жерде базарын ачат. Балким бул жерде Кыргызстандан буюм жасап, товар жасагандан кийин ошол иштеп аткан мамлекетке сата алат деген ушундай байланыш болуш керек да. Вот ушул багытта биз иштеш керекпиз. Түшүндүрө алдымбы? Түшүндүрө алдыңыз. Мен түшүндүм, миграциянын санын эмес, сапатын жогорулатуу. Мейли биздин балдар сыртка чыгып иштеп келсин, бирок ошондо даярдыгы менен барып, жогору айлыкка, жогорку даярдык менен барып, ошондой бул жакка кирсе дагы майда акчага иштебей, ири иштесе болот деп атасыз. Түшүндүм. Эми миграция жөнүндө да кеп кылдык. Анан эми эгемен өлкө болгонубуздун 30 жылдыгы деп өткөндө белгиледик. Анан эми Кыргызстанда белдүү тажрыйбалуу саясатчы катары ушул 30 жылдыкта алкагында отуруп көздөн эмнелерди өткөздүңүз? Эмнеге жетиштик, эмнеден аксадык, эмнебизди оңдошубуз керекпиз? Биринчиден биздин мамлекетибиз эгемендүүлүккө ээ болгон
биздин өзүбүздүн туубуз бар, гимнибиз бар, герб бар. Мен ошого сүйүнүп атам. Буну бекем кармаш керек. Мындай айткандай, баягы сурашат го, сиздер эмнеге байсыңар депчи. Мен дайым айтам, биз эркиндикке байбыз. Өзүнүн оюн билдирүү, бизде эркин, каалагандай сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүктөр бар, билдиргенге. Эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин Манас 1000 жылдыгы деп өзүнчө бир идеология болгон да. Бул дүйнө боюнча биз мамлекетибиздин түптөлүшү мына Манастан башталган. Биз илгерки эл, биздин жерибиз бул Кыргызстан деп биз таныттык Кыргызстанды. Мына илгерки деп айтсак 3000 Ош 3000 жылдыгын өткөздүк. Ошондо дагы биз дүйнө боюнча биз мына ошол илгерки тарыхы бар биздин Ош шаарыбыз бар деп аны далилдеп Кытайдан архивден алып келген кагаздарды далил менен биз көрсөтө алдык да. Мына ошого окшогон иш-чаралар бүгүнкү күндө дагы ушундай болуш керек. Мына азыр госсекретарь деген мамлекеттик катчы деген нам киргизилди. Ошол окшогон идеяларды, ошол окшогон идеологияларды бир эле ичиндеги Кыргызстан эмес, дүйнөгө тааныта турган биздин идеябыз бар, биздин мындай баалуулуктар бар. Биздин эл катары, улут катары көргөзө турган нерсе, мамлекет катары биз түптөлдүк деп, мына ошол окшогон иш-чаралар жүргүзүш керек. Майда чүйдөгө кирип кетпей, масштабтуу, терең, дүйнөгө тааныткан биздин иш-чараларды жүргүзүш керек. Бизди мындай айткандай, дүйнөдөгү канча азыр оондо 200дөн ашык оондо катталган мамлекет бар. Ошол менен бир катарда турганыбыз биз сыймыктанам мен. Бир катарда турган алар менен тең атадай биз сүйлөшө алабыз. ООНдо өзүбүздүн трибунабыз бар, микрофонубуз бар, өкүлүбүз бар. Кандай маселе болсо ООНдо айта алабыз. Мына ошого биз жетише алдык. Конечно, кемчиликтер да бар. Мындай 30 жылдын ичинде ар кандай окуялар болду. Мындай айткандай, мамлекеттик саясий туруктуулук жакшы өзүнүн ордуна келе албай калды да. Бир туруп биз президент башкарууга келдик, бир туруп парламенттик башкарууга келдик, кайра президенттик башкарууга келдик. Эч эле баягы тиги бир нукка түшө албай койдук да, өзүбүздүн мындай өлкө катары мындай саясий туруктуулук мындай калыптана албадык да. Ошону биз терең ойлонуш керекпиз. Анан ушул жерде эми айтпасак болбойт, жогорку кеңеш болушунча отурдуңар. 7-жылга чейин кетип барат. Тарыхта болгон эмес. Анан ушул октябрь окуяларынан бери ушу Кыргызстандын ички саясий турмушунда дагы, сырткы саясий турмушунда дагы аябай олку-солку окуялар өтө эле көп болуп атат. Көрүп атасыз, кымбатчылык, пандемия, анан саясий камоолор ийимге бири кирип, бири чыгып элатат, кесиптештериңиз. Аны бир жагынан кумтөр. Анан ушунун баары көзүңүздөн өтүп атат да, сизде да саясатчы катарычы. Эмнеден жаздык, эмнеден туура кетип баратабыз? Же ушундай болуш керек беле? Эгерде чынында ал мына шайлоо менен негизинде добуш аркылуу бийликке келсе, сын аркылуу таза бийликке келсе, анда андай камоолорго барбаш керек. Бирок эгерде ал радикал түрдө мен ушу бийликти басып алам, курал колдоону басып алам десе, мен аны колдобойм. Ачык айтканда, биз келечекте добуш аркылуу бийликти алмаштырышыбыз. Биз жетиштүү болду. Биздин азыр революция болуп дагы бирөө келет, өнүгүү болбойт, ачык айтып коеюн. Америкадан жакшы менеджерди алып келсең дагы эч качан өнүгө албайбыз биз. Добуш аркылуу биз алмаштырышы бийликти. Кумтор боюнча айтып кеттиңиз. Деги эле өзү негизи биздин кембайлыктар Кыргызстанга иштеш керек. Мамлекетке иштеш керек, элге иштеш керек. Биздин деги эле бардык кембайлыктар мамлекетке, элибизге иштеш керек. Кандай болбосун, ким ал мамлекеттин менчигинде болобу, же бирөө частный компанияларда болобу, биздин мамлекетке иштеш керек. Мен ушундай позицияда турам. Пандемия, мен айтып коеюн, пандемия боюнча. 4-октябрда болгон нааразычылык бир эле шайлоо эмес, менин оюм боюнча. Бул жерде 20-жылдагы пандемия болуп атканда биз ушул коронавирустан көп адамдар жоготтук да. Ошонун элдердин ичи ачышты да, аябай ичи күйдү.
эмне болуп атат? Ошол жерде өкмөттүн чабалдыгы, өкмөттүн даяр эместиги көрсөтө алат. Президент ушул кезде Совет Безопасностьта айтып атат, менин көзөмөлүмдө деп атат. Бирок иш-чара негизинде эч кандай даярдоо болгон эмес экен. Протоколдор жок, жөнөкөй пробиркалар жок. Иш жүзүндө эл өзү менен өзү эле калды да. Ошол элдин нааразычылыгы ушул 4-октябрга барып калды. Экинчи маселе, биз ушул мезгилде донорлордон көп акча келди. 380 миллионбу доллар акча келди. Бирок ал акча кая кетти? Кайсы жака жумшалды? Ачык болгон жок да. Ошол да элдин нааразычылыгы ушунда пайда болду да. Мына ушул пандемия, биздин жарандарыбыздын өлүмү, донорлордун келген акчасы, шайлоонун тиги туура эмес жүрүп атканын процедурасы туура эмес болушу, мына ушул баары биригип ушул 4-октябрга айланып калды да. Жалпы. Ошого баягы талчок болуп берди. Ошого талчок болуп калды да. Эми кандай десек дагы, азыр биз Садыр Жапаровдун бийлигинин тушунда жашап атабыз. Анан сиз дагы ал кишини саясатчы катары көздөн өткөздүңүз да. Анан ошол учурдагы Кыргыз Республикасынын президентинин жеке болобу, жүргүзүп аткан саясатын болобу сизге жаккан жана сизди канааттандырбаган жактары көздөн өткөрүп көрдүңүзбү? Садыр Жапаров менен биз 5-соцто депутат болгонбуз чогуу. Мында адам катары бизде мурда мамиле болгон, сүйлөшкөнбүз. Эми азыр мында жалпы эле сүйлөсөк, бүгүнкү күндө Кыргызстанда чын айтсак, бирөөгө жагат экенсиң, бирөөгө жакпайт экенсиң. Бизде эң оңой нерсе болуп калды азыр сын. Бир жыл өтпөй туруп эле, ай сен мага жакпай калдың, сен мага тиги кадамың туура эмес деп эле мындай ушул өтүп алдык. Бирок сурасаң, эмнеси жакпай калды? Ишыгылып жакпайт. Эмнеси кемчиликтери болду десең, айта албайт. Жөн эле ушул жакпай калды. Андай болбойт да. Ошол сынчылардын катарында эң сап башында мен бармын да. Сиз дагы. Ошон үчүн бул жерде сиз журналисттер, сиздер дагы күчсүңөр. Сиздер дагы элдин аң сезимин оңдош керексиз. Сиздер дагы эң негизги сын эмес, көбүрөөк балким үйрөтүү, балким маалыматты таратуу, балким анализдерди жүргүзүп берүү, анан кийин ошол анализдин негизинде аларды туура жыйынтыкка чыгарганга, алардын элдин жыйынтыкка чыгарганга сиздер мындай түрткү болуш керексиңер да. Ошого сиздер дагы көмөкөсүш керексиңер. Ушул жерде бир маселе жаралып калат. Эми айта кетпесе болбойт. Баягы сындын башында мен да жүргөндөн кийин мындай болуш үчүн албетте ал үчүн мамлекет башчынын маалымат саясатын жүргүзгөн айланасы, чөйрөсү. Ошолорго карап биз дагы түздөнөбүз да, ошолорго карап анан кийин сын айтабыз, пикир айтабыз дегендей, анан баягы балык башынан сасып кетип атат да. Бул эми өзүнчө чоң тема. Эми сиз азыр айтып өткөнүңүздөн улам ойлонуп калдым да. Ошондо кыргыз саясатчылары ар түрдүү болуп атат да. Анан мындай чогултуп алып келгенде бир кыргыз саясатчысы момундай болуш керек деген бир критерийлер болуш керек да. Сиз ушуга кандай карайсыз? Кыргыз саясатчысы кандай болуш керек негизи? Менин оюм боюнча билими жогору болуш керек, тартиптүү болуш керек, интеллектуалдык мындай жогору деңгээлде болуш керек, ар тараптуу болуш керек. Дүйнөдө болуп аткан процесстерди, маалыматтарды ушундай маалыматта мындай терең түшүнүү багытта болуш керек. Дипломат болуш керек. Мына ушундай саясатчы болуп, мамлекетчил болуш керек. Мамлекетчил өйдө туруш керек да. Мына ушул параметр болуш керек да. Бизде тилекке каршы, ачык айтып коеюн, жеке көбүрөөк болуп калды. Жеке өзүнө. Жеке кетбаш, э? Сиз өзүңүзгө сырттан көз салып көрөсүз да. Ошондо Бакыт Төрөбаев кандай саясатчы? Кандай адам? Мен өзүмө баа бере албайм, мен кандай адам экенин. Бир окуяны айтып берейин.
Бир жолу мындай эл турган, анан кийин алыста мен досумду көрүп калдым да, ошо досум, тиги досум турат, ушу досум менен бир учурашып коюш керек. Анан кийин тиги сөз болуп калбасын деп, анан бул жакта коллегаларым турду, коллегалар учурашкыча убакыт кетип калды. Анан карасам кетип калыптыр. Анан мен звонить эттим, мен сен менен учурашып коеюн дедим эле. Сен кетип калыпсың десем, чындыгында мен өзүм айткам өзүмө, ушул бала менен, ушул досум менен учурашып коеюн деп ойлогом. Бирок ал мага айтты телефонда, ай сен мурдуң көтөрүлүп калыпсың, бизде окшогондор менен учурашпай калдың. Бирок мен өзүмдүн ичимде ушундай ойлогом да. Көрдүңүзбү? Мен ойлогон нерсе элдин нар жактагы ою башка болуп калат экен да. Ошон үчүн бул жерде эл өзү негизи баа берет. Өзүң дагы ойлобогон нерсени эл өзү дагы мындай жаратып коет экен да, өзүң ойлобогон нерсеничи, ойлорду жаратып коет экен. Ошон үчүн бул жерде эл өзү баа берет, эл сын айтат. Ошонун негизинде сен ошого жараша калыптанасың, тартиптүү болосуң, колдон келишинче ушул сындын аркасында сен достор менен, эл менен, туугандар менен мамиле үзбөгөнгө аракет жасайсың да. Ошон үчүн бааны мен өзүмө бере албайм. Ал дайыма ушул тууган болобу, эл болобу, дос болобу, башка тааныгандар берсин. Ошолар берсин. Урматтуу замандаштар, бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев болду. Ишиңизге ийгилик. Сизге дагы ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Азыркы оорудан, коронавирустан эhtiyat болуңуздар, үйүңүздө аманчылык, топчулук болсун, ырыскы болсун. Ийгилик каалайм.